Сана Баркабаева 3 баласы менен Исфанадан Бишкекти көздөй бараткан кечи автобуста жол кырсыгына кабылган. Ушул эле унаада бир тууган сиңдиси да жаш баласы менен кошо эле. Эки унаа кагышкан учурда эс үчүн жоготуп, балдарынан кабар алууга да мүмкүн болбогон. Исфанадан Бишкекке чыгып баратканбыз. Ошо келатканыбызда алдыбыздан встречный чыкты, өзү да минуттан ичинде эле болгондой болду. Мен өзүмөн кетип калган экенмин. Койгон соң эле балдарым баарын жерге түшүрүп салды. Өзүмдү тургузду, түссөм эле балдарым жерде зылдашып атыптыр. Ошол чоң кызымдын тиштери эме болуптур, түшүптүр. Бир бутун жерге кое албай атат. İçinde болгону 12 адам бар болчу. 3-3'төн 9 анан булар бар болчу. Алдыдагы бир адам каза болду. 2 адам тяжелый эмеде жатат. Калгандары Кудайга шүгүр экөөнүн 2 буту сынды, эмелер сынды. Бирок биз келатканда машина тормоз басты. Арткы машина келип туруп эмесине терезесиге чейин болгон чыгып кетип какшып бул жака жыгылды да. Жол кырсыгы 17 октябрь күнү Ош-Баткен Исфана унаа жолунун 286 чакырымында катталып, жалпы 25 адам жабыркаган. Бир адам окуя болгон жерде эле жан берген. Ал эми 6 жүргүнчү жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жатышат. Жол кырсыгынын натыйжасында 25 оору кайрылган, анын ичинен 5-өсү амбулатордук түрдө үйүнө жөнөтүлгөн. Алардын ичинен 4 жаш бала бар. Алардын акыбалы канааттандырарлык деп айтсак болот. Өтө коркунучтуу абалда эмес. Дары-дармектер оорукананын эсинен жетиштүү. 2 автобуна кагылышкан. 2 бир жүргүнчү ташуучу жана бир жүк жана жүргүнчү ташуучу грузопассажир деп коет. Ошол унаалар кагылышкан. Кырсык бул ошол жүк жана жүргүнчү ташуучу грузопассажирский унаасынын катуу ылдамдыкта жана карама-каршы тилкеге чыккан себебинен келип чыккандыгы аныкталууда азыр. Баткен облусунун аймагында адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары октябрь айында эле кескин өсүп кеткендиги байкалууда. Буга айдоочулардын жол эрежелерин так сактабай, ылдамдыкка көңүл бурбагандыгы себеп болууда. Азыр учурда ушу жол кырсыгынын бирден бир себеби болуп, азыр айдоочулардын ылдамдыкты сактабагандыгынан келип чыгып атат. Ошондой эле мына биздин азыр октябрь айында жол кырсыгы жана жол кырсыгынан каза болгондордун саны көбөйүүдө. Ал эми өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынан каза болгондордун саны 38ден 15ге азайган. Кырсыктардын сандык көрсөткүчү өткөн жылы 161 түссө, бул жылы 132ге жеткен. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.